Дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюндарына өлкө жаштары да кайдыгер карабайт. Бул ири масштабдагы иш-чаранын артыкчылыктарын жаштар арасында жайылтуу максатында Айымномет аталышындагы иш-чара өттү. Бул соңку мезгилде көчмөндөр оюндары боюнча айтылган терс пикирлерге жооп катары өтүп жатат. Анын өлкөнүн келечегине тийгизген пайдасы зор дешет иш-чаранын уюштуруучулары. Албетте, бул оюндар биздин тарыхыбыз, бул оюндар жөн гана жерден келип калган эмес. Ар бир оюндун өзгөчө өзүнүн чоң тарыхы бар десем жаңылышпайм. Ар бир оюн кандай пайда болгон, ар бир оюнда кандайдыр бир чоң бир ой максаттарга атылган. Аларды жөн эле кыргыз эл ойной берген эмес. Ар бир кыргыздын айтылган сөзүндө да жада калса чоң бир философия бар десем жаңылышпайм. Ошон үчүн бул оюндардын мааниси өтө терең, өтө чоң мааниге ээ десем жаңылышпайм. Бул иш-чара социалдык тармактарда таанымал болуп калган жаштардын демилгеси менен өтүп жатыптыр. Алар буга чейин "Мен катышам, а сенчи" деген аталышта флешмоб өткөрүшкөн. Андан тышкары Борбор калаанын эски аянтында 50дөн ашуун жаштардын катышуусу менен "Мен көчмөнмүн" аттуу иш-чара өттү. Алар дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын максаты, кыскача тарыхы жана бул жолку иш-чаранын мурдагылардан айырмасы тууралуу маалымат берип жатышат. Алсак буга чейин иш-чара маданият жана спорт гана багыттарында болуп келсе, бул ирет илим багыты кошулуп жатыптыр. Илим тармагы ошондой изилдеп, маданият тармагын, спорт тармагын бүт бардыгын бул илим тармагы бизге аябагандай керек экен, изилдеп толук түрдө баягы жыйынтыгын чыгарып, канчалык деңгээлде өткөндүгүн бүт бардыгын жыйынтыгын чыгарып, ошол көчмөндөр оюндарын изилдегенге бул албетте илим тармагы керек экен. Ошон үчүн быйыл 3-чү тармак бул илим тармагы кошулду. Анан маданият тармагынан Кырчын жайлоосунда, ачылуу аземдеринде булар сыр бойдон азырынча сыр бойдон кала берсин, анткени аябагандай бир элди таң калтырчу, аябагандай чоң бир шоу программалар кошулуп жатат. Ошондой эле бул жылы оюндардын масштабдуулугу менен да айырмаланат. Былтыр спорттун 20га жакын түрү гана ойнотулса, быйыл 37 түрү боюнча мелдеш өтөт. Андан тышкары байыркы оюндардын эрежелерин тааныштырган үлгүлөр да көрсөтүлөт. Ал эми мыкты спортчулар алтын китепке жазылып калат. Алтын китепти киргизип жатабыз ага. Ошол улуу көчмөн, улуу батыр, улуу Жачы мырза, улуу көкбөрүчү, улуу көкбөрүчүнүн аты деген номинациялар бар. Ошолор алтын таңба менен жазылып, китепке жазылып калат. Кийинки көчмөндөр оюндарында дагы ошол номинацияны жеңген кишилер ошентип жазылып, узак убакыт бою сакталып турчу бир китептер дагы чыгып жатат буюрса. Иш-чарада экология темасына да көңүл бурулду. Көчмөндөр оюндары өтүп, эл тарап кеткенден кийин жаратылышыбызды да сактап калышыбыз керек. Андыктан иш-чаранын катышуучулары "Биз көчмөндөрбүз" деген идеяга "Биз тазалыкты сактаган көчмөндөрбүз" деген сөздү кошушту. Ири окуяны жаштар арасында жайылткан мындай иш-чаралар күзгө чейин тынбай өткөрүлүп турат дешет уюштуруучулар. И дальше до сентября будем работать. Мындай долбоорлор күзгө чейин ар дайым өткөрүлүп турат. Ал иш-чараларга албетте белгилүү ырчыларды, спортчуларды, журналисттерди жана көк бөрүүчүлөрдү чакырабыз. Инстаграмдагы белгилүү блогерлер да бизге жардамга келүүдө. Жаштар арасында мекенчилдик сезимди ойготуп, аларды маданиятты колдоого чакырабыз. Унутулуп бараткан каада салттарды эстерине салып, жайылтуу максатында көздөп жатабыз. Ошондой эле соңку маалда бул иш-чарага карата айтылып келген терс пикирлерди жокко чыгаргыбыз келет. Мындай иш-чара өткөнүп турса, жаштар четте карап турбашы керек. Белгилей кетсек, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2-сентябрда Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында башталат. Ага 80ден ашуун мамлекеттен 3000дей спортчу катышары күтүлүүдө. Иш-чараны чагылдырууга 50 мамлекеттен 500гө чукул маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келишет. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.